негизги сыйлыктардын бири мыкты чыгарма сынагында биринчи орунду ээлегендиги үчүн биринчи даражадагы диплом менен жана 20 000 сом акчалай белек менен Исламидин уулу Бектурали сыйланат. Биринчи орун. Сагынычтан жаштарга аткыланып, сен бар үчүн дүйнө жарык нур алып, асыр келсең эмне болот билбеймин, адамдардын баары турмак уялып, үнү боздоп, жаш наристе маалап, үммөттөрүң үйүн таппай кыялап, сенин гана мээримиңдин урматы, сен бар үчүн болбой келет кыямат. Жашоо сунуп өмүрүнөн башкага, жаратылыш өзү ушундай аккара, жолукканда кантип жооп беребиз, жаратканым бизди жалгыз таштаба. Уяламын учурумду эстесем, урмат менен сага кантип кездешем, сенин сүйүүң жалындаса үммөт деп, менин сүйүүм сөз кылууга кеппеген. Өзүң мөмен сүйүүм такыр күбөсүң, өзгөрүлгүс өзүң үчүн мүдөөсүн, саатчылык өтсө дагы өмүрүм, сага деген сүйүүм кантип түгөсүн. Ашыктыкка татыктуусун кимдеймин, азгырылам, азаптанам, кирдеймин. Аткан таңдын нуру менен бир келсең, анда азыр эмне болот билбеймин. Азыр келсең, баары сени кучактап, аалам турмак, бүт бардыгы бутактап. Чырайыңды карай албай анда биз, чыдабастан ыйлайт элек бышактап. Балким бардыр бизде дагы жактыруу, баары билет сен жашаган жакчылуу. Сени сүйгөн жүрөк жашайт армансыз, сен жактырган жүрөк кандай бактылуу. Сенин сүйгөн жүрөктө жок арманы, сен жактырган үммөт кандай бактылуу. Урматтуу апалар, урматтуу агалар, ар бир нерсенин өзүнүн акысы болсо керек. Бул эч кандай көркөмдүк дагы эмес, бул элдин обучолонгондук дагы эмес. Эгерде Кудай Таала менен ушундай келишим түздүк эле, бул сөз ката болсо кечирим сурайм. Эгер ушул сынакта жеңүүчү болуп калсам, Аллах ыраазычылык үчүн ушул кимгедир пайдасы берсин. А мен үчүн пайгамбарга арнап жазган ырда жеңүүчү болгондун өзү алмашкыз кунунда баа жок жеңиш. Ошондуктан Элим Барсыңы деген жакшы фонд бар. Бир топ жакшы кайрымдуулук иштерине күбө болуп жүрөт элек. Ушул акчага эмне келсе, эмнеге жараса, ошол кайрымдуулукка жумшасын. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Тапшырбай коюп бериңиздер. Элим Барсыңы кайрымдуулук